Кутманды Кушубак кечиңиздер менен. Легендарлы актриса, сахна ханышасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Татыбүбү Турсунбаеванын 75 жылдык мааракесине арналган эскерүү кечиге кош келипсиздер. Анда кечебизди ачып берүү үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана туризм министри Жаманкулов Азамат Капаровичке берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу айымдар жана мырзалар, бардыңыздарды бүгүнкү Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген ишмери, кинематографисттер союзунун жана театр ишмерлер союзунун мүчөсү, сахна ханышасы, сулуулуктун эталону Татыбүбү Турсунбаеванын 75 жылдык мааракесине кош келдиңиздер. Татыбүбү Турсунбаева сахна үчүн жаралгандай, өзүнүн сулуулугу менен кайталанкыс таланты, куулжуган үнү менен көптөгөн бийиктиктерди багынтмак, бирок арабызда аз жашады, аз жашаса да өмүрүндө көптөгөн көрүнүктүү образдарды кыргыздын маданиятына калтырып кетти. Өзү кичинекей кезинен чыгармачылыкка аралашып, 16 жашында элдик ырлар сынагын жеңип, андан кийин Салиманын ыры аттуу фильмде алгачкы өзүнүн чыгармачылык жолун башкы роль менен баштаган. Баягы чыгармачылыгынын кичинекей кезинен баштап келишинин дагы себеби бар болуш керек, анткени атасы Мырзалы айтылуу Булбул Токтогулдун шакирти болгон, Турсунбай атабыздагы улуу белгилүү комузчу болгон. Ошонун бардыгы чыгармачылыгынын келишинин далили болуш керек. Андан кийин Ташкентте театралдык окуу жайда өзүнүн билимин улантып, талантын дагы бышыктап, 100дөн ашык булуакка чейин, Джульеттадан баштап, сүйүүнүн символу Ильяздын Асели, андан кийин Акмөр, Бейтанышта, Кызыл Алмадагы ролдору жана эң эле көрүнүктүү образдарынын бири Советтер айымдарынын образы, Уркуянын образы көрүүчүлөрдүн ушул убакка чейин көз алдында. Улуу таланттын ээси, ысмы Кыргызстандын бир канча жерлеринде бүгүнкү күнгө чейин коюлуп келди. Бул Чаек жергебизде кинотеатрдын аты, Баткенде тарыхый этнографиялык музейдин аты, Жумгалда окуу жайлардын аты, көчөлөрдүн аты ушул убакка чейин коюлуп келатат. Биз Татыбүбү Турсунбаеваны эч убакта унутпайбыз. Ар дайым алдыбызда эталон катары, үлгү катары, сулуулуктун символу катары, театралдык баягы эң чоң жылдыз катары кийинки муунга өткөрүп берүүгө бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Бүгүнкү кечени расмий түрдө ачык деп жарыялоо менен дагы бир сөздү Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Раев Султан Акимовичке берип коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу мырзалар жана айымдар, урматтуу маданият сүйүүчүлөрү, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз Кыргыз улуттук искусствосунун, Кыргыз театрынын, киносунун жылдызы, легендарлуу жылдызы Татыбүбү Турсунбаеванын 75 жылдык маараке жылын өткөрүү менен, ошону менен бирге эле бүгүн биз эжекебизди жоготкон күндү эскерип атабыз. Албетте жашоо жаралуудан, жашоо жоготуудан турат, эки нерседен. Бирок адам ошол эки нерсенин ортосунда элдин жүрөгүндө кала турган түбөлүк ишти жасап кетиш керек. Мен айтар элем, жоготуу бүткөн жерден жаралуу башталат. Ошол жаралуу биринчи кезекте ал улуу инсандын экинчи өмүрү, руханий өмүрү деп билебиз.
биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө бу жерде Таттыбүбү Турсунбаева деген сулуулуктун өзгөчө бир керемети, сулуулуктун өзгөчө беримети, сулуулуктун өзгөчө үлгүсү жашайт. Таттыбү Турсунбаева, ал урматтуу министрибиз айткандай, бул сулуулуктун символу. Сулуулуктун символу биринчи кезекте элдик сүйүүнүн, элдик урматтын, элдик сыйдын, элдик кадырбаттын шунчалык сулуулугуна, ал бир гана өң түскө кебетек эмес, анын ички жан дүйнөсүнүн сулуулугуна байланышкан. Таттыбү Турсунбаеваны мен көргөнмүн, эже менен жакшы тааныш болчумун. Көптөгөн спектакльдерде ролдорун өзүм көргөнмүн. Бирок ошо эже жөнүндө бул жерде Нуркан байке болсо билет болуш керек, эң акыркы статьяны Таттыбү Турсунбаева жөнүндө, чыгармачылык жөнүндө мен менен чогуу Ракия Жусупова деген эжекебиз чогуу жазганбыз. Ошол макала жазгандан кийин биз апрелде жаздык, эже декабрда өтүп кетти. Эми Таттыбү Турсунбаева жөнүндө сөз кылганда биз биринчи кезекте кыргыздын улуулугун өзүнүн жан дүйнөсү менен, руханий бай дүйнөсү менен, руханий сулуу дүйнөсү менен дүйнөгө тааныткан инсандарыбыздын бири. Мына биз көп адамдарды жоготтук. Биздин тарыхыбызда, биздин маданиятыбызда көп адамдар жоготтук. Биз ошол жоготууда өзгөчө чоң бир элдик сүйүүнүн жоготусун биз Таттыбү Турсунбаева менен жоготконбуз. Себеби Таттыбү Турсунбаева шунчалык өзүнүн жан дүйнөсүндө адамдык жашоонун бүткүл гармониясын бириктирген ушундай бир өзгөчө бир талант болчу. Чындыгын айтып коюш керек, ар бир талант, ар бир чыгармачыл адам, мейли ал актер болобу, режиссер болобу, драматург болобу, жазуучу болобу, ар бир чыгармачыл адам жүрөгүндө трагик болот. Ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн трагедиясы, драмасы. Биз ошо менен жашайбыз. Артисттер ал күндө эле бул артисттердин эки жүзү болот, эки дүйнөсү болот. Бирок алар ушул сахнага чыкканда башка дүйнө, сахнанын артында башка дүйнө. Шундай эки карама каршылыктуу дүйнө менен ушул өзүнүн талантын элге көрсөтүп келет. Себеби чыгармачыл адамда ички драма, ички трагедия болбосо, андан эч качан таланттуу адам чыкпайт. Айтматовдун таланты биринчи кезекте ошол атасына болгон сүйүү, кусалык, сагынуу, эстөө, атасына болгон өзгөчө бир керемет тартылуу, аны чындыгын айтканда жазуучу кылып, колуна калем алып, дүйнөгө таанытты. Адам өзүнүн башынан ушундай бир чоң жоготууну учуратпаса, чыгармачыл адам ошондой бир ички жан дүйнөсү менен өзүнүн жан дүйнөсүндө кагылыш болбосо, эч качан чыгармачыл адам боло албайт. Ошондой дүйнө менен Таттыбү Турсунбаева да жашаган. Себеби театр дүйнөсүндө, бул театр дүйнөсү бул Шекспир айткандай бүт аалам. Бул аламда ар кандай адамдар, ар кандай көз караштар, ар кандай таланттар, ар кандай ойлор, дүйнө таанымдар жашайт. Бул татаал дүйнөдө өзүңүн жүзүңү сактап калыш, өзүңүн дүйнөңү сактап калыш, өзүңүн талантыңы сактап калыш, ошону менен бирге элдик сүйүүгө ээ болуу көрүнгөн ар бир чыгармачыл адамдын колунан келе бербейт. Биз Таттыбү Турсунбаеваны шунчалык сүйүүбүздүн негизги өзөгү, тугусу бул Таттыбү Турсунбаева өзүнүн жан дүйнөсүнө табияттын сулуулугундагы, адамдыктын сулуулугундагы тартып алган. Мынчалык жаратканыбыз Таттыбү Турсунбаевадан эч бир адамдын эң мыкты сулуулугун даңазалаган штрихтерди, ошол сулуулугун салтанаттаган, баалаган касиеттерди аяган эмес да. Бирок ал сулуулук, жараткандан берген сулуулук адамдын ички драмасын, ички турмушун өзүнө таандык кылып, өзүнүн ушул жан дүйнөсү менен жаратканда, ушундай бир
өзгөчө бир мындай касиет, өзгөчө бир феномен Татыбү Турсунбаева да бар эле. Ал киши Татыбү Турсунбаева жашоосунда триумфту көрдү, жашоосунда трагедияны да көрдү. Ошондуктан бизге биздин сүйүүбүздүн Татыбү Турсунбай болгон сыйыбыздын эң башкы, эң тугусу бул киши биздин баарыбыздын жүрөгүбүздөн, каныбыздан, генибизден, дүйнөбүздөн ушундай бир журулушуп кеткен. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин искусство дүйнөсүндө эки киши өзгөчө бир символдой айтылат да, бул эки инсан. Бул Рыспай Абдыкадыров, Татыбү Турсунбаева. Булар кыргыз искусствосунун өнөрүн өзгөчө бир нукка бурган, өзгөчө түшүнүккө бурган, өзгөчө инсандар деп айтсак болот да. Ошондуктан Татыбү эженин бүгүнкү эскери күнү биздин жоготуу күнүбүз эмес, биздин жан дүйнөбүздөгү кайра жаралуунун, эс тутумдун, анын элесине болгон таазимдин күнү. Эгерде баарыбыздын жүрөгүбүздө ушул үч касиет болсо, Татыбү Турсунбаева эч качан, эч убакта жүрөгүбүздөн өчпөйт, ийгиликтүү жашай берет. Ошондуктан бүгүн биз үчүн өзгөчө күн да. Ошондуктан баарыңыздарды ушул сулуулукка, улуулукка, ушундай бир тазалыкка болгон таазим күнүңүздөр менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Рахмат. Судан кечке ыраазычылык билдиребиз. Жыл бою бир канча иш-чаралар, мааракелер өткөрүлдү. Ошонун өткөрүүсүндө ополтоодо эмгек жасаган Татыбү Турсунбаева атындагы фонд бар. Анын жетекчилери Турсунбаев Нурхан агабызга жана Турсунбаева Жипара эжекелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Булар жыл сайын ар кандай конкурстарды өткөрүп, актер актрисалардын чоң мелдештерин өткөрүп, сынактарын өткөрүп, ушул убакка чейин биздин көрүнүктүү актрисаларыбызды чыгарганга дагы жардам берип келет. Ошондуктан сиздердин келип берип бүгүнкү кечини урматтап, талантты урматтап келгениңиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Азамат Капарович, кечиресиз, атайын министрликтен ыраазычылык каттар, сыйлыктар бар экен, ошолорду тапшырып койсоңуз. Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ыраазычылык кат легендарлуу театр жана кино актрисасы Татыбү Турсунбаеванын 75 жылдык мааракесине арналган сахнанын чыныгы ханшасы Татыбүн эскерели аттуу кечеге катышкандыгы үчүн Кундуз Карыпбаевага ыраазычылык билдиребиз. Ошондой ыраазычылык кат менен Айбек Канатбек мырза, Казакстан. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Түркия мамлекетинен келген Шизен Дүзгүн айым. Шизен Дүзгүн айым. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Балжук Балгесир илини таанытма ve güçlendirme vakfi uyumuna ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, сыйлыгыңыздар кут болсун.